Канадалык Сьюзан аттуу кыз коноктор $1,5 миң чогултуп бербей койгондугу үчүн өзүнүн үлпөт тоюн токтотуп салды. Бул тууралуу The Mirror басылмасы жазды. Ал бир топ жылдан бери ири той өткөрөм деп каражат чогултуп, анысы $15,000 жеткен. Бирок өзү $60,000 чапчыган тойду каалап жүргөн. Мындан улам Сьюзан чакырган конокторуна белек катары $1,5 миң белек алып келгиле деп тапшырма берген. Коноктордун көбү буга макул болбой койгондуктан 4 күн калганда тойду токтотуп койду деп жазылат макалада. Мындан соң кыз анын идеясын акылга сыйгыс деп эсептеген жигити менен кол үзүшүп, курбулары менен да урушуп кеткен. Ошондой эле Сьюзан белекти алдын ала берип койгон айрым коноктордун акчасын кайтарып бергендин ордуна Африкага саякатка кетип калды. Бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына чыккынчылардан жан дүйнөмдү тазалап келишим керек деп жазып койгон. Булак Спутник KG.